Могу жерден 2 точкадан эле хижама алып жүргөндөр билет, могу 2 точкадан алып койсун. Анан 10 күн ичинде 3 жолу хижама кылса эле Кудай буйрса адам айыгып кетип атат да. Интернетте хижама менен дарылоо аркылуу вирустук пневмониядан арылууга болот экен деген маалымат желдей тарады. Мындай маалыматты активист Алмаз Райымбеков өзүнүн мисалына таянып коомчулукка жарыялаган. Айтымында хижама ыкмасы аркылуу өпкөнүн астында топтолуп уюп калган канды тазалоо менен кислороддун жетишине жол ачып берсе болот экен. Мындай ыкма менен 20дан ашуун адам пневмониядан сакайып чыкканы айтылууда. Ошо хижама тартканда өлүк жакшы кандар катуу айланып, бул чыкпайт. Никогда жакшы кан хижамадан чыкпайт. Именно өлүк кан чыгат. Мындай айтканда, жөн эле мёртвый кан, груз лишний. Ошолор кийин барганда тромб создавать этет да. Анан ошолор чыгып кеткенден жаңы кан өзү организм жеп аткан тамактары, витаминдери жаңы канды ошо жакшы мындай жаңы канды пайда кылат дагы, анан ошонтип эле Кудай буйрса организм жеңип чыгат экен. Бул маалымат жарык көргөндөн тартып хижама боюнча ача пикирлер айтылууда. Кооптуусу бүгүнкү күндө Кыргызстанда колунан келгени келбегени деле кан алуу аркылуу дарылап келет. Анда бир эле банканы бир нече кишиге колдонгон учурлар бар. Андыктан спид, гепатит сыяктуу кооптуу илдеттерди жугузуп алуу коркунучу көп. Ошондой эле айрымдары туура эмес жерден тилип алып, тескерисинче саламаттыкты зыянга учуратышы ыктымал. Бирок аны Мухаммед пайгамбардан калган сүннөт деп колдогондор да жок эмес. Ошо хадистер бар бул туурасында, ошо кан алдыруу туурасында, ошол эң жакшы дарылоонун бир ыкмалынын бири хижама деп айткан, ошо кан алдыруу деп. Ай менен эсептегенде ошону айтылгондо 17-19-21 күндөрү так сандагы күндөрдө алдыруу керек. Бул ыкма коронавирус илдетинен да дарылайт экен деген маалыматтар пайда болгондон тартып, Бишкектеги хижама борборуна 300дөн ашуун адам кайрылган. Мындагы дарыгерлердин айтымында буга чейин алар бейтаптарды бактериалдык пневмониядан сакайтып келишкен. Ал эми соңку мезгилде коомчулукту дүрбөлөңгө салган вирустук пневмония андан кыйла оор формада болгондуктан бардык эле учурда дарылоо ийгиликтүү аяктай бербейт. Мында ар бир пациенттин кан басымын текшерип, өнөкөт оорулары жокторду гана хижама ыкмасы менен дарылашат. Коронавирус учурунда хижаманы 2 учурда жасаган, аябай эффективдүү деп эсептейм мен, как специалист катары. Биринчи бул хижама качан эгер адам пневмония менен ооруп баштаганда, жаңы башталып аткан, ошондо адам өзүн жакшы сезет, ошол учурда хижама жасаса оорунун процесси баттыраак өтүп кетет. Экинчи учур болсо, бул качан адам уже оорудан айыгып, восстановление болуп келип атканда хижама жасай турган болсо, баттыраак восстановление болот. Мамлекеттик бейтапканаларда мындай процедуралар колдонулбайт, бирок тери ооруларына кабылгандарды жана каны коюлуп кеткендерди атайын кан алдырууга жолдогон учурлар бар. Бирок дарыгерлер аны үй шартында жасоо өтө кооптуу экенин эскертишет. Ал эми атайын клиникаларда банкалар жана тилүүчү устаралар бир гана ирет колдонулат деп ишендиришти. Атайын одноразовый банкалар бар, буларды биз хлоргексидин менен атайын тазалап, анан пациенттерге колдонобуз. Анан кийин ушул хижамада да спид колдонбош керек, себеби спид атайын кожанын пораларын жаап салат. Биз атайын более күчтүүрөөк хлоргексидин колдонобуз. Анан кийин биз колдонгон мындай медицинский салфеткалар булар стерильный, стандартка жооп берет. Жана ошондой эле мында колдонула турган лезвиялар баары стерильный. Хижама кан айланууну жакшыртып, муундарды тазалап, иммунитетти бекемдери айтылып келет. Баш ооруну жана нервдеги кан басымдын жогорулашында кан алуу жолу менен ийгиликтүү дарылаган учурлар көп. Бирок бардык ишти атайын билими бар, каныккан адистер гана аткаруусу зарыл. Анын үстүнө бул ыкманы вирустук пневмониядан дарылоо жолу катары сунуштап жаткандар өздөрү деле салттуу медицинанын көмөгүн жокко чыгарган жок. Мээрим Ташыбекова, Азиз Самарбеков, 7 канал, Бишкек.